Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Тынчтык келишими кабыл алганына карабастан Донецк бир айдан бери атышуулар арасында жашап келет. Атышуунун себеби Донецк аэропорту үчүн күрөш. Украина армиясы стратегиялык объекттен чыгууну каалабайт, ал эми куралчан сепаратисттер артка чегүүнү каалашпайт. Донецк шаардык кеңешинин билдиришинче, акыркы жума ичинде 7 жөнөкөй жаран көз жумуп, 20га жакыны оор жаракаттарды алышкан. Дүйшөмбү күнкү атышуунун натыйжасында 2 жөнөкөй жашоочу каза таап, 5 жарадар болушкан. Жергиликтүү жашоочулар биздин мурда кандай аткылашса, ошондой эле аткылоону улантып жатышат. Тынчтык тууралуу сөз да болгон жок дешет. Президент Петр Порошенко АКШ менен аталган жердеги согушту токтотуу көйгөнү сүйлөшүүдө. НАТО Орусия менен конструктивдүү кызматташтыкты каалайт. НАТОнун баш катчысынын кызматына өткөн аптада киришкен Йенс Столтенберг бул тууралуу Польшадагы сапары учурунда билдирди. Ал бүгүн поляктардын газета Выборча басылмасындагы маегинде белгилегендей, НАТОну чыңдоо жана Орусия менен конструктивдүү мамиле түзүүнүн ортосундагы эч кандай карама-каршылык жок. НАТО соңку кездери чыгыш Европадагы мүчөлөрдүн коопсуздугун чыңдоо боюнча кадамдарды жасоодо. НАТО менен Орусиянын мамилеси Украин кризисинен улам кыйла бузулган. Испанияда алгачкы ирет Эбола илдети катталды. Аталган вирус Мадридтин Карлос 3 ооруканасында иштеген медайымдан табылган. Ал Сьерра-Леондо дарыгер болуп иштеген Мануэль Гарсия Вьехону карап жүргөн. Миссионер 25 сентябрда илдеттен улам каза тапкан. Медайым кайрылган Алькорн госпиталында вирустан коргонуунун чаралары кабыл алынган. Испаниянын саламаттыкты сактоо министри Ана Мато: "Биз катталган окуя боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Керек болсо дарыгерлерибизди бул илдеттен коргойбуз" деп билдирди. Бардыгы болуп өткөн жуманын аягында Эбола илдетинен Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леон өлкөлөрүндө 3,5 миңге жакын адам көз жумуп, 7 миңге жакын орунду жугузуп алышкан. Япония жырткычка каршы күрөшүүдө. Япониянын Фанфон тайфуну каптоодо. Фанфон лаос тилинен которгондо жырткыч дегенди билдирет. Алгачкылардан болуп Сидзуоки жана Хамамутсу шаарлары кыйроого учурашты. Тайфун катуу жааган жамгыр жана секундасына 45 метрге чейин соккон шамал менен коштолууда. Деңиздин жээктериндеги толкундардын бийиктиги 11 метрден ашууда. Кечке жуук Фанфон шаардын борбордук райондоруна жетиши мүмкүндүгү күтүлүүдө. Катуу жааган жамгыр Токиодо суу каптоолорду жана жер көчкүлөрдү жаратуусу толук ыктымал. Борбордук аэропорттон 600дөн ашуун авиарейстер каттамын токтотуп, темир жол каттамдары да кезек-кезеги менен токтотулмакчы. Тайфундун натыйжасында 6 киши каза таап, 20дан ашууну жаракат алышты. Орусияда жана дүйнөдө Политковская эскерилүүдө. Орусиядагы Новая газетанын баяндамачысы Анна Политковская 8 жыл мурда 2006 жылы Москвада үйүнүн алдында атып өлтүрүлгөн. Бирок өлтүрүүгө буйрутма бергендер ушул кезге чейин белгисиз. Бул датага байланыштуу Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Политковскаянын элесине Анна үчүн гүлдөр деген аталыштагы акция өткөрүүдө. Анын алкагында каалоочулар Политковская иштеген Новая газетанын редакциясына акцияга кошулган гезиттерден жасалган гүлдөрдү алып келишүүдө. Киши колдуу болгон журналистти эскерүү акциясы жана пикеттер Орусиянын ар башка шаарларында өтүүдө. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.